Саламатсыңарбы балдар? Азыр мекен таануу сабагы. Маанайыңар кандай? Андай эмесе жагымдуу маанай түзүп алалы. Кандай эмесе балдар, баарыбыз жылмаябыз. Жаңы теманы өтүүдөн мурда өтүлгөн сабактагы адам жана өсүмдүк деген тема боюнча мен силерге бир нече суроолорду берем. Биринчи, өсүмдүктөр кандай топторго бөлүнөт? Экинчи, маданий өсүмдүктөрдүн кандай түрлөрүн билесиңер? Үчүнчү, биздин айылда кандай маданий өсүмдүктөр өсөт? Балдар, жоопторун дептерибизге жазып кетиребиз. Эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жаратылышты сактоо. Сабактын максаты кызыл китеп жөнүндө түшүнүк алабыз, жаратылышты сактоонун маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Кыргызстандын кызыл китепке киргизилген жаныбарлары жана өсүмдүктөрү жөнүндө маалымат алабыз. Жаратылышка аяр мамиле жасоого жана сактоого калыптанабыз. Балдар, видеодон кайсы жаныбарды көрдүңөр? Бул сейрек кездешүүчү жаныбарларга кирет. Буларды такыр жоготуп жиберүү коркунучу турат. Андай эмесе балдар, биз абдан маанилүү документ менен таанышабыз. Ал адамдын абийир документи же кызыл китеп деп аталат. Жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана да аз кездешкен канаттуулар, жаратылыш дүйнөсү кайталангыс жылаандар жана жырткыч айванаттар, ал түгүл сейрек калган гүлдөр, чөптөр корголот дайым кызыл китеп менен. Бул болсо коңгуроону кагып турат, жаратылыш дүйнөсү кооптуу деген. Адамдын жердеги ишмердиги, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келди. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө баштады. Кызыл китеп мына ушинтип жаралган. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Кандай эмесе балдар, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген жаныбарлар менен таанышабыз. Эми балдар, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген канаттуулар менен таанышабыз. Балдар, кызыл китепке киргизилген өсүмдүктөр менен да таанышалы.
Балдар, кызыл китепке киргизилген Айгүл гүлү жөнүндө кошумча маалымат алабыз. Гүлдүн илимий аталышы Эдуард Чаар гүлү, бийиктиги 1 метрге чейин жетет. Гүлдүн кызгылтым сары таажылары коңгуроого окшош болот. Айгүл апрелде гүлдөйт. Ушул айда Баткен облусунда гүл майрамы белгиленет. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн 210дон ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Демек, балдар, кызыл китеп сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси болуп эсептелет. Балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Ар кимдер өз оюңарды айта койгула. Балдар, кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.